Мусулмандар бай болуш керек, урматтуу мекендештер. Мусулмандар сөзсүз түрдө бай болуш керек. Илимден качып атат бүгүн, англис тили керек эмес, деп бүгүн баягы кыйын чечемдер чыгып атат да. Илим сөзсүз түрдө керек. Илим сөзсүз түрдө керек, урматтуу мекендештерим. Илимсиз болбойт, билимсиз болбойт. Мусулмандар биригишибиз керек, аракет кылышыбыз керек. Европа биримдиги, Европага ким барган? Европа биримдиги бул, бириккендиги үчүн күчтүү болду. Америка кошмо штаттары, кошулган штаттар болгондугу үчүн булар күчтүү болду. Биз бөлүнүп кеттик, Сирия башка, Африка башка, бүт бардыгы башка. Ошондуктан бизди ар ким башкарып атат да. Качан биз бириксек күчтүү болобуз, ошондо жеңебиз. Мусулмандар бай болуш керек. Эски заводдорду карасаңыз бүт директору орустар. Биз отурушубуз керек ошол жерге негизи. Мусулмандар аракет кылышыбыз керек. Байлыктан качпашыбыз керек. Динибиз байлыкты кылбай кой деп айтпайт. Байлыкты сонун кылып гүлдөтүп, байлыктын ичиге кирип кеткен деп чыкпай койгун деп дагы айтпайт. Адал жолду тандагын дейт. Ислам динибиз сүйбөй кой дебейт, адалынан сүйгөн дейт. Түшүнүктүү болдубу? Мусулмандар байлык аракет кылышыбыз керек. Мусулмандардын колундан байлык кетип, мусулман эместерге өткөндүгүнө байланыштуу бүгүн мусулман мамлекеттерде эмне болуп атат? Ошол эле Газа, ошол эле Палестин, Сирия өз үчүн ичинен чыкпай калдык го. Неге десеңиз, ал диний түшүнүгү жок адамдарда, туура эмес түшүнүгү бар адамдарда, атеисттерде, буларда Кудайдан коркуу сезиминин өзү жок да. Бул мисалы жолдо кетип атасыз, чочконун эти турат, мен муну жебейм, арам себеби. Булар жей берет, себеби адал арам түшүнүктүн өзү жок да. Себеби Кудайга түшүнүктүн өзү жок. Мусулман ошондуктан бай болуш керек экен. Бул нерсеге аракет кылышыңыз керек экен, урматтуу мекендештерим.